Assalamu alaikum Qirg'iz bozor kanalının ko'ruvchilari. Bu bölügüz qaysi mashinalardan qilsak? Siz so'ragan Mording, Spark, Getz, Jazz, Fitterden qilaylik tuğanlar. Andaqtan kanalga bir-birden like basıp, daha qaysi mashinalar qiziq kommentarlarga жазып qo'yinglar tuğanlar. Tuğanlar Kia Morning unası. Акчасы болсо 650 миң сом дейт. Жылы болсо 2018, объемы 1, газ дейт тугандар. Телефон номерлери кызык болсо көрсөңүздөр болот. Машинанын сырткы абалдары сонун титан дискаларда экен тугандар. Спортивный стилде жасалган Kia Morning унасы тугандар. Жылы болсо 2017, объемы болсо 1 объемда экен тугандар. Баасы болсо 720 миң сом деп жазып коюптур тугандар. Кимге кызык болсо телефон номерлерин көрсөтөбүз. Азыр чалып сурап көрөсүздөр тугандар. Ички абалдар деле сонун экен тугандар. Караңыздар. Кары бул чехолбу же өзүнүз? Чехолдорун караңыздар тугандар. Автомат коробкада. İçki havalarına qarаңыздар тугандар. Мощный го. Сонун. Жасалгалары деле сонун, титан дискалары деле өзүнө жарашып турат экен тугандар. Телефон номерлерин көрсөттүкпү? Көрсөтпөдүкпү? Меке тугандар. Кимге кызык болсо, төмөнкү телефон номерлерге чалып байланышсаңыздар болот тугандар. Тугандар, Spark 1 унасы экен тугандар. Регион болсо 06. Акчасын болсо 450 миң сом дейт. Тадынакай болгон титан дискаларда экен тугандар. Жылы болсо 2011, объемы 1 экен тугандар. Көрсөңүздөр болот. Ички абалдары механикада. Жакшынакай болгон мониторлорду коюп коюптур тугандар. Монитордун атын окуй албадым. Сиздерге толук маалымат берейин дедим эле негизи. Көрсөңүздөр болот. Эгерде кимге кызык боло турган болсо, төмөнкү телефон номерлерге чалып байланышып сурап көрсөңүздөр болот. Машина каякта болот? Караке. Өзгөндө болот экен тугандар. Тугандар, Getz унасы 2008 1.4 дейт. Акчасы жазылып атыр тугандар. Механикада. Тугандар, акчасы жазылып атыр. Негизи акчасы жазылбаганда тартпайын дейин, бирок сурагандар көп. 480 миң сом деп атыр. Телефон номерлерди көрдүңүздөр. Эгер кимге кызык боло турган болсо, төмөнкү телефон номерлерге чалып байланышып сурап көрсөңүздөр болот. Машинанын сырткы абалдары жакшы экен. Темир дискаларда жакшынакай болгон колпачокто калпак деп коебу, эмне деп коет? Ошолорду салып коюптур. Регион болсо 06 экен. Механикада айтты окшойт. Көрсөңүздөр болот, кимге кызык болсо. Тугандар, Spark 2 унасы 2019 дейт. Объем болсо 1, баасын көрдүңүздөр 720 миң сом жазып коюптур. Эгерде кимге кызык боло турган болсо, төмөнкү телефон номерлерге чалып байланышып сурап көрсөңүздөр болот. Регион 06 экен. Таксыр бул машина каякта болот? Базар Кургонда экен, жакын эле жерде экен, Жалал-Абад областынын Манас шаарына жакын жерде экен. Ушундай толугураак маалымат берели. Машинанын сырткы абалдары сонун экен тугандар. Эгер кимге кызык болсо, көрсөңүздөр болот. Ички абалдары автомат коробкада. Иштери деле таза, кожаный сиденалары кожаный экен тугандар. Ички абалдары таза, сонун экен тугандар. Көрсөңүздөр болот. Тугандар, дагы бир Spark 2 унасы. Жылы болсо 2018 экен тугандар. Объемы 1. Кимге кызык болсо, телефон номерлери, мотордун абалы көрсөңүздөр болот. Ички абалдары автомат коробкада, нөлөрүн деле көрсөңүздөр болот. Сонун болгон мониторлордон салып коюптур. Баасыны болсо 650 дедиңизби? 650 миң сом деди. Тугандар. Ками бар экен, чалып сүйлөшүп көрөсүздөр тугандар. Дагы бир Getz унасы тугандар. Жылы болсо 2006 экен. Объем болсо 1.4. Акчасын болсо 550 миң сом жазып коюптур. Кимге кызык болсо чалып сүйлөшүп көрөсүздөр тугандар. Мынакей телефон номерлери. Чалып байланышып көрсөңүздөр болот тугандар.
Sırtkı abaldары. Сүйлөшүп атышат окшойт. Бул кетиштерде проблемасы май болуш керек. Май жейби сурап атышат окшойт. Регион болсо 04 экен туугандар. Дагы бир кетиш унаасы туугандар. Жылы болсо 2008, объемы болсо 1.6, баасы болсо 405 миң сом сурап атыптыр туугандар. Көрсөңүздөр болот. Сырткы абалдары ортодон жогору. Машина механика экен туугандар. Машина кимге кызык болсо төмөнкү телефон номерлерге чалып байланышсаңыздар болот туугандар. Дагы бир кетиш унаасы туугандар. Жылы болсо 2006 дейт, объемы 1.4, акчасы болсо 450 миң сом, механика экен туугандар. Сырткы абалдары жакшы, сонун десе деле болот. Ички абалдарын деле көрсөңүздөр болот туугандар. Таза экен иштери деле. Кимге кызык болсо машина төмөнкү телефон номерлерге чалып байланыша бересиздер туугандар. Дагы бир кетиш унаасы туугандар. Жылы болсо 2004, объемы болсо 1.4 экен туугандар. Механикада баасы болсо 420 миң сом жазып коюптур туугандар. Машина кимге кызык болсо төмөнкү телефон номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Ички абалдары. Ичи таза экен туугандар. Отунакай болгон титан дискаларда экен. Көрсөңүздөр болот туугандар. Телефон номерлерин көрсөтүп, кимге кызык болуп турган болсо, ошол телефон номерлерге чалып байланыша бересиздер. Туугандар, Avensis жылы болсо 2003, объемы болсо 2 экен туугандар. Машина кимге кызык болсо, төмөнкү телефон номерлерге чалып байланыша бересиздер. Акчасы болсо 630 миң сом сурап атыптыр. Сыртында бир аз косметика жумуштары бар экен. Булардын багажы өтө кеңири болот, туугандар. Бир аз полировка жумуштары бар экен. Темир дискаларда жакшынакай болгон калпактарды салып коюптур. Калпакта эмне дейт эле, ошону комментарийге жазып койсоңуздар туугандар. Мен деле билип алайын эгер билгендер болсо. Туугандар, ички абалдары. Машинанын ичи таза кармалыптыр туугандар. Таза экен, тазалап сону кылып коюптур. Көрсөңүздөр болот. 4 айнектери деле электро көтөргүчтүү туугандар. Pioneer мониторлорду салып коюптур. Көрсөңүздөр болот, ички абалдары. Бул жакта небелер бар. Көрсөңүздөр болот туугандар. Телефон номерлерин көрсөттүк. Кимге кызык болсо чалып сүйлөшүп көрөсүздөр туугандар. Туугандар, дагы бир кетиш унаасы. Жылы болсо 2007, объем болсо 1.4, акчасы болсо 460 миң сом сурап атыптыр. Кимге машина кызык болсо төмөнкү телефон номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Машинанын сырткы абалдары жакшы, титан дискаларда. Механикада дегендей, ички абалдары деле сонун таза экен туугандар. Дагы бир кетиш унаасы туугандар. Бул деген автомат экен туугандар. Мотордун абалы. Жылы болсо 2004 дейт. 1.4, 480 миң сом сурап атыптыр. Төмөнкү телефон номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Машинанын ички абалдары сонун кылып пакеттерди кийгизип коюптур. Ичи өтө жагымдуу жыттанат экен туугандар. Автоматта көрсөңүздөр болот. Машинанын эшиктери деле, ачылуу жабыштары деле жакшы экен. Тазалыгына келсек, тазалыгы деле жакшы, сонун экен туугандар. Машина кимге кызык болсо, телефон номерлерин дагы бир жолу көрсөттүк туугандар. Кимге кызык болсо чалып байланыша бересиздер туугандар. Туугандар, дагы бир кетиш унаасы. Жылы болсо 2007 дейт, 1.4, акчасы болсо 450 миң сом. Телефон номерлерин көрдүңүздөр. Кимге кызык болсо чалып байланышып көрөсүздөр туугандар. Механикада экен туугандар. Ички абалдары
Сонун татнакай болгон чехолдорду салып коюптур. Титан дискаларда. Детский кепкалар деле жакшы жарашат экен туугандар. Көрсөңүздөр болот. Туугандар, Jazz. Honda Jazz кунасы туугандар. Жыл болсо 2008, объем болсо 1.4 экен туугандар. Эгерде машина кимге кызык болуп турган болсо, төмөнкү телефон номерлерге чалып байлансаңыздар болот. Таксир акчасын канча дедиңиз? 700 миң сом деди туугандар. Акчасын айтты эле эсимден чыгып калыптыр. Ой, ары жакта да туугандар. Машинанын сырткы абалдарын көрсөңүздөр болот. Татнакай болгон дискаларда, юбкалар деле мокшун экен. Алдыңкы юбкаларын деле көрдүңүздөр, дагы бир жолу көрсөтүп коеюн. Ушул эле жазуубуздун ички абалдары туугандар. Татнакай болгон кожа болуп калабы тууган бул? Yok, gravişten sonra. Автомат коробка. Бул эшиктери жанагы болгон эмеспи? Сумка. Сумка болгонбу, а? Сумка болуп тур туугандар эшиктери. Туугандар, дагы бир Spark кунасы. Spark Premier дейт. Салгылары бөлөкчө экен. Свети деле необычный свет, регион болсо 06, жылы болсо 2018, объему 1, 8600 акш доллар дейт. Телефон номерлерди көрдүңүздөр. Татнакай болгон дискаларда, титан дискаларда көрсөңүздөр болот. Ички абалдары. Ичи деле приятный жыттанат экен. Татнакай болгон алар чечип койгон окшойт. Пробегтерин көрсөтө элесек, билесиздер туугандар, булар күлүштү жандырмайынча пробег көрсөтпөйт. Дагы бир Honda Jazz кунасы. Жылы болсо 2003 дейт. Жылы болсо 2003, объему 1.3, баасы болсо 670 миң сом дейт. Телефон номерлерди көрдүңүздөр туугандар. Ички абалдары жакшы окшойт. Ички абалдарын деле көрсөтөйүн. Автомат коробкада. Автомат дедим го. Автомат коробкада. Ички абалдары таза экен туугандар, ичи таза караптыр. Тазалап саны кылып коюптур. Сырткы абалдарын деле көрсөңүздөр болот. Регион болсо 04 экен. Дагы бир Honda Jazz кунасы туугандар. Акчасын 660 миң дейт. Жылы болсо 2005, объему 1.4. Телефон номерлерди көрдүңүздөр. Эгерде машина кимге жаккан болсо, төмөнкү телефон номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Автомат, дагы неге автомат дейм го? Автомат коробкада. Чарчадым окшойт, э? Ички абалдары сонун экен. Көрсөңүздөр болот. Таза. Арткы айнектери ручной. Honda Fit унасы, акчасы болсо 450 миң сом дейт. Жылы болсо туугандар, кандай эле кылайын? Жылы болсо 2003, 1.3, автомат коробка. Телефон номерлерди көрдүңүздөр. Эгерде машина кимге жага турган болсо, ошол телефон номерлерди көрсөттүк. Машинанын сырткы абалдарында бир-аз жумуштары бар экен. Регион болсо 01 дейт. Кимге кызык болсо чалып байланыша бересиздер туугандар. Туугандар, дагы бир Fit. Регионду көрүп атсыздар? Ош дейт. Жылы болсо 2003, 1.3, 415 миң сом сурап атыптыр. Телефон номерлерди көрдүңүздөр. Эгерде кимге кызык болуп турган болсо, чалып байланышып көрөсүздөр туугандар. Машинанын сырткы абалдары, темир дискаларда сонун болгон колпактарды салып коюптур. Автомат коробка, ички абалдары туугандар. Дагы бир Honda Jazz кунасы туугандар. Көрсөңүздөр болот. Жылы болсо 2007 дейт. 1.5 объемду 700 миң сом деп жазып коюптур. Эгер
Мына кызык болуп турган болсо чалып байланышып көрөсүздөр туугандар. Сырткы абалдары жакшы экен туугандар. Honda Fit у нас российский учетта экен туугандар. Жылы 2002 1.5 280 миң сом сурап атыр. Эгер машина кимге кызык болуп турган болсо, төмөнкү телефон номерлерге чалып байланыша бересиздер. Титан дискаларда. Aylanıp gelelim gençler. Туугандар, Passatка кызыккандар барбы? Жылы 91 экен. Объемы болсо 1.8, механикада акчасы болсо 250 миң сом. Сүйлөшүү жолдору бар дейт. Сырттарын көрүп атсыздар туугандар. Бираз жумуштары бар экен. Мынакей телефон номерлери. Эгер кызыккандар болсо көрсөңүздөр болот. Чалып сүйлөшүпчү. Ички абалдары көрсөңүздөр болот. Бул машинаны менин билишим боюнча базарда иштегендер, жүк нар жак бер жактан жүк алып келгендер минсе керек туугандар. Неге дегенде бунун аркасына көп жүк батат, ошо көп жүктү деле көтөрүш керек. Мен билгеним туугандар. Көрсөңүздөр болот. Телефон номерлерин көрсөттүк. Чалып байланышсаңыздар болот.